Социалдык тармактын колдонуучусу Мамбет Бөдөшов жакында эле чоң уштум менен таанылган эл өкүлү Жаныбек Абиров тууралуу төмөндөгүдөй пикирин билдирген. Пришло время изменений абдан таасын айтылган сөз экен арасында. Акыркы убакытта өзгөчөлүү өзгөрүүлөр болуп жатат. Элибиздин жүзү болгон депутат жигитибиз көчө мушташына активдүү катышып, өзүн жылдызга айландырды. Тим эле ажыраштыргандарга моюн бербейт чиркиндики. Жет атасынын өчү бар белем тепкилеп эле өлтүрөйүн деди го, атасынын оозуна урайын. Ооба, баш жарылса бөрк ичинде болуп жатыр, ага макул дейли. Ал эми бул жигиттин парламентте калуусуна моралдык укугу жок. Ошону өзүн түшүнүп мандатын тапшырса эң туура чечим болмок. Тапшырсын да мен бул жолу татыксыз болдум. Оңолоюн, түздөлөйүн, анан дагы буйруганын көрөрмүн. Мени кечиргиле эл журтум, камчым мойнумда десе баракелде жигит экен деп көпчүлүктүн көңүлү агарып калары анык болчу. Ой Жаныбек, ушуну түшүн, келечегиң кеңейт, тар түшүнүк кылып, Жаныбектин жаны көп дегендей кетсең көпкө узабассың. Камчы менен кыр аркаңды кыра-кыра чапкан киши жок. Ушу сен кыла турган жумуш беле, мынчалык горячий экенсиң. Өгүнү ак калпак күнүндө калпакты баса кийип, карандаш турсачан стриптиз көрсөткөн гей баланын көчүн жара теппейт белең. О азамат, жигиттин гүлү экен деп көпчүлүк дүркүрөп колдоп алат эле го атаганат. Жаныбектин достугунда барлар, жеткизип койгулачы бай болгорлар. Ошо болду, аялдар майрам өттү, анын шылтоосу менен эмелердин митинги өттү. Катарлары көбөйүптүр. Россия Украинадан өтө качкан санаалаштарын кош колдоп тосуп алышты да, анын үстүнө көгүчтөрдүн акчалар келип жатат да. Ой куштаган гей бала ак калпак кийип бийледи. Дагы бири колуктунун көйнөгүн кийип койкоңдоду. Жакында эрге чыгат белем. Ошол пришло время изменений деп биз олтурабыз. Камчыга сап болор жигиттер көчөдө жулмалашып жүрөт. Көрөрүң барбы кыргыз деген оюн билдирген.